Жапон эл жомогу. Карга жана булут. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке. Болот Назар. О, Шакир. Илгертен бери эле карга менен мышык келишкис душмандардан экен. Бирок алар андан мурда жакшы курдаштардан болуптур. Анан эле пикирлер келишпей калат. Ал мындай болот. Бир карга жашаптыр. Анын көнүмүш адаты көрүнгөн оокатты уурдап, ар кайсы далда жерге алып барып катмай экен. Бирок катарын катканы менен кайра анысын өзү таппай калчуутура. Карга буга абдан капаланат. Андыктан ал бир күнү мышык досуна барып кеңеш сурайт. Как? Мышык курдаш, жардам бер. Каткан нерсемди кайра барып таппай калып атам. Бул эмнеден? А сен каткан жериңди белги коюп, жакшылап эстеп кал. Кимдир бирөө көрүп калып эле алып кетпесе, оокатың ордунда турат да. Дейт мышык. Белги коюп, аны жакшы эле эстеп калам. Бирок кашайып кайра таппай калып атпаймынбы? Дейт карга алакан жая кейип. Мисалы сен каткан жериңе кандай белгилерди коесуң? Деп мышык кызыгат. Мен жөнөкөй белги койбойм. Асмандан кандайдыр кос булут көрүп калсам, дал ошонун алдына катып, аны белги кылып алам. Дейт карга чын сырын айтып. Келеси косуң? Дейт мышык күтүүсүздөн. Булут деген бир жерге токтобойт да. Ошон үчүн оокатыңды таппай калып жаткан турбайсыңбы? Эгер булутту белги кылсаң, катканыңдын баарын жоготуп, жайдак каласың. Деп күлөт мышык. Башты оорутпа. Булуттар кайда кетмегеле. Жөн гана сен менин байлыктарыма ээлик кылгың бар. Деп карга мышык курдашына ишенбей, андан оолактап, мурдагыдай эле оокаттарын булутту карап катып жүрө берет. Эми аларын таппай калганда мышык таң көрөт. Экөөнүн бул жоругу айбанаттарга угулуп, Булутка ишенген каргадай болбойлу. деп лакапка айланып, бардыгына күлкү болот. Бул сөз каргага жеткенде ал ого бетер мышыкка жинденет. Муну мен дос деп жүрсөм, анык душман турбайбы? Оокаттарымды уурдаганы ас келгенсип, бүт сырымды элге жайыптыр. Деп мышык досун келишкис душманга айлантат. Ошондон бери ал кайран мышык, каткан казынамды карактадың деп каркылдай берет имиш. Муну уккан мышык карганын аңкоолугун эстеп, мыйыгынан жылмайып коет дейт. Которгон Кубанычбек Аркабаев. Балдар. Дагы сонун жомок уккуңар келсе, Рухеш ТВ каналына катталыңыздар.